Эдил мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, Майрам. Убакыт таап маектешүүгө макулдук бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сиз ушул мамлекеттик кызматта же аткаруу бийлигинде иштеп жаткандыгыңызга мына билинбей эле 1 жылга жакын убакыт болуп калыптыр. Адатта 1 жыл боло элек дагы, мен тактап кетейин, эми 9 ай. 9 ай болуп калыптыр. Буюрса. Адатта кайсы бийлик келбесин, мындай биз жаңыланууга жол баштайбыз, жол таштайбыз деп убада кылышат да. Сиз ошол жаңыланган жолдо ашканасын толук өздөштүрүп бүттүңүзбү? Бул эми сиз айткандай эле жанагындай ар бир бийлик ошол жаңы, мына биз башкача кылабыз деп анан элди үмүттөндүрөт. Мен айтып коюшум керек, албетте бул мен 9 ай болсо, биздин президентибиз Садыр Жапаровдун бийликке келгенине 1,5 жылдай болуптур. 500 күн. Мына жакынкы учурда ал киши ошолдай бир 500 күндүк отчетун жалпы элге тапшырганы турат. Мен сизге айтып коеюн, 500 күн бул азбы же көппү? Бул мындай карап көрсөк, 500 күндөй эле мындай болуп атат. Бирок ошол эле учурда мен айтып коюшум керек, мына биз биринчи президентибизди көрдүк, канча деген президентибизди көрдүк. Азыр эл деле жанагындай сын айтканда деле аларга деле терикпей таарынган киши жок бийликте. Анткени биз толук түшүнөбүз. Биз өзүбүз ушул мурунку бийликтерди сынга алып, катуу сынга алып, катуу туруштук берип, абдан ачуу сөздөрдү айткан кишилер катары биз да түшүнүп турабыз. Элибиз жанагындай канча күйдү, канча жабыркады, канча жанагы сүткө оозу күйгүзүп эми бизге үйлөп атканы толугу менен түшүнүктүү. Бунун толугу менен түшүнүктүү. Албетте ошондуктан бирок мен айтып коюшум керек, ушул президентибиз жана өкмөт жетекчиси Акылбек Үсөнбекович Жапаров, булар мени ушул Лондондо иштеп жүргөнүмдө мындай өкмөткө чакырганда мен деле дароо эле кабыл алган эмесмин. Мен бир канча ай жок, мен ушул Лондондогу эле ишимди улашым керек деп мен деле өзүм карап көрсөм, мен ошондо деле кой эмне болуп кетет, дагы бирөмө болуп кетет, булардын колунан келеби, келбейби, мен да бир жакка барып малынамбы, мен да жаман көрүнөмбү деген деле менде жаман ойлор болгон да. Анан мен да келип, анан катышып, анан ичинен көрүп, анан мен айтып коюшум керек, ушул президент Садыр Жапаровдун колдоочулары, жанагы эле мисалы партия, мекенчил, дагы башка тегерегинде жүргөндөр, алардан деле мен чочуладым да. Алар ошол канча жылдан бою күрөшүп, ошол киши абакта отурганда, четте сүрүлгөндө, кандайдыр бир колдоп жүрүп, анан даяр оокатка келип алып, анан келгенде дагы эбегейсиз чок мындай бийик бир даражага көтөрүлгөнүмдөн дагы мен уялдым дагы, тартындым. Мен айтып коюшум керек. Бирок мен ушул жакындан ичинен мындай таанышып, анан көрүп, мен көзүм жетти. Мен толугу менен ошондо мен ишенем. Мен дагы ошондо айтып башташты го. Сен калп эле баягыдай эле күкүктөй мактап атасың, анан кошомат айтып атасың. Жок, мен айтып коеюн. Мен ушул жаңы бийликтин чоң пландарына жанагы өтө амбициялуу болуп көрбөгөндөй буюрса, биздин эң оор күндөрүбүз артта калды. Ушул жаңы бийлик Кыргызстанды гүлдөтөт. Ошого катышканыма мен да чоң сыймыктанам. Демек, ашканасын өздөштүрүп болгон экенсиз. Айтыңызчы, сиз бул кызматка, мамлекеттик кызматка келгенге чейин 2010 жылдарда аппаратта иштегениңиз, анан бир аз убакыт социалдык тармакта министр болгондугуңузду эске албаганда, дээрлик тажрыйбаңыз жок деп белгилеп келишет. Оппоненттердин негизги биринчи аргументи катары дагы эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмес, өмүр бою бейөкмөт уюмда жүрүп, эми келип эмнени жыргатат деген сөздөр болду. Чыны менен эле мамлекеттик кызматта иштебегендигиңиз же иштесеңиз да азыраак жүргөндүгүңүз, тажрыйбаңыздын жетишсиздиги таасирин тийгизип жатабы? Мындай ачык айтсак. Ачык айтсак, мен мактангандай болбойн. Мен тажрыйбам жетишпей турмок. Азыркы учурда мен мындай да мен жаш кезимде, 20 жыл мурун
20 жыл мурун ушул Аскар Акаевич 40 адамдан конституциялык кеңешме түзгөндө, ошолордун арасында Турдак Нусубалиев, Абсамат Масалиев, Чыңгыз Айтматов, менин фамилиям Баекова менен Бакиевдин ортосунда Байсалов болуп чыкканмын. Ал жөн жерден анда ошондо Аскар Акаевич конституциялык кеңешмеге чакырбаса керек. Анан жакшыбы жаманбы азыркы саясатчылардын арасынан мен тети кайсы жылдан бери келаткан жолум бар. Ошондуктан мен бирөөнүн баласы катары же иниси катары же тууганы же күйөө баласы катары келген эмесмин. Бирок мамлекеттик кызматта тажрыйба. Мамлекеттик кызматты мындай деп бөлүшүбүз керек да. Мен дагы бул бизде прессалар мындай чиновник дегенде же буякта дагы ичинде чиновник дегенде мен дайыма айтам. Мен чиновник эмесмин. Кимсиз? Чиновник болуш үчүн сен келип туруп чиндерди алып, кичинекей эксперттен, специалисттен баштап көтөрүлүшүң керек. Ал башка, ал мамлекеттик кызмат. Бизде мамлекеттик кызмат иштейт. Мамлекеттик кызмат, алар кайсы президент болбосун, аларга кызмат кылышат. Мен саясатчымын. Мен саясий, керек болсо мамлекеттик ишмермин. Вот ал башка да. Саясатчылар келет, кетет. Мамлекеттик кызмат калат. Ошондуктан демократияда мына биздин президентибиз суурулуп, элибиздин колдоосун таап келди. Мисалычы, ошол демократияда шайлоодо элдин добушун алды. Мисалы, Украинада Владимир Зеленский, ал керек болсо клоун, маскарапоз, жанагындай актер, артист болуп жүрген жерден мамлекеттик кызматта 1 секунда иштебесе дагы элибиздин колдоосун таап, анан ал киши президент болуп шайланып, анан кийин командасын түздү. Ошондуктан мага кандайдыр бир ишеним көрсөтүп, мени командага чакырган мен президентибизге ыраазымын. Мен оюмча, мен анын үмүтүн актайм, элдин кызматын дагы мындай ак кызматымды аткарам. Журналисттер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон сиз тууралуу оюн сурашкан экен да. Анда Акылбек Жапаров мындай жооп берген экен, мен азыр так цитата келтирейин. Эдил Байсаловдун дарегине айтылган сындарга кандай карайсыз дегенде жооп берген. Эдил Байсалов өкмөттөгү эң мыкты жетекчилердин бири. Ар бир иште сын пикир айтылат, анын бай тажрыйбасы бар, өзгөчө бейөкмөт уюмдарда иштөө боюнча деп белгилеген. Сиз жакшы билесиз, коомчулукта бейөкмөт уюмдардын иш аракетине сын бирдей эмес. Деги эле бейөкмөт уюмдарда иштөө сизге эмне тажрыйба берди? Чыны менен эле азыркы ишиңизге таасирин тийгизет бекен? Мен мындай деп да айтып коюшум керек да. Балким сиздин эсиңизде болсо керек. Мен бейөкмөт уюмдарда иштебей турмак, мен бейөкмөт уюмдарды, бейөкмөт секторду, ошондо мына Ася Айтбаевна Сасыкбаева, Төлөккан Асаналина Исмаилова, ошолордон дагы бир канча эжекелерибиз бар. Ошолор жаңы иштеп аткан. Мен 99-жылы бейөкмөт уюмга мен абдан жакшы айлык алган бир швейцариялык фирмадан барган. Барсам, бул бейөкмөт уюмдар жөн эле бир отчет жазып эле, анан гезитке мындай 3 сап алар жөнүндө мындай чыгып калса, ошолорго сүйүнүп, аны отчет кылып, анан мына бизди эл тааныйт деп жөнөтүшчү. Мен баргандан кийин мен муну да кайра эле мындай айтпайм, мен аякта барып эле жөн эле айлык үчүн алып же мен өтө мол айлык алганымдан да кичинекей айлык, мага жанагы бейөкмөт уюмдардын айлыгы өтө аз болчу. Мен аякка чын жүрөктөн барып, ошол элибиз үчүн күрөшкөнмүн. Именно демократияны, шайлоо тазалыгын, биз күрөшкөн көп нерселер азыр ишке ашып, ашпай турмак, кээ бир жерлерден даже мындай ташып кеткен учурларыбыз да бар. Ошондуктан мен жөн эле иштеген эмесмин, мен түптөгөм, мен негиздегем. Мен аны бейөкмөт уюмдарды ушул даражага алып баргандардан бирден биримин. Ошондуктан мен азыркы учурда бейөкмөт уюмдарга менден кийин келип, жанагындай даяр оокатка келип, жанагындай биз тургузган баягы пьедесталга чоң мындай бир даражага чыгып алып, кайра мага же бизге, же бийликке, же мамлекетке акыл үйрөткөндөргө мен толук укугум менен ачык айтам. Силердики туура эмес. Бейөкмөт уюм боундай болуш керек, боундай иштеш керек, боундай кызматташыш керек. Бейөкмөт уюмдун табиятын
дагы багытын дагы менден жакшы билген киши жок. Ошондуктан бейөкмөт уюм бул өтө чоң бир мектеп, өзгөчө ошол эле саясий, ошол эле мамлекеттик курулуш иштеринде канча деген эми биз башыбыздан көп өткөн. Ошондуктан мен Акылбек Үсөнбөшкө өтө значит ыраазымын, ушу мага ишенип, мага ушундай чоң ишеним келип өзүнүн орун басары кылып дайындаганына мен өтө чоң кубанычтамын. Бул өтө чоң бир мүмкүнчүлүк мен үчүн, өзүмдүн баягы салымын салганга. Бирок мен сизге айтып коеюн, мен өтө мени элдер тааныбайт да. Көбүнчөсү мени сырттан тааныган, анан кийин таанышып, анан жаңы билгенде айтышат да, мен толугу менен сен жөнүндө пикирим, оюм башкача болчу деп. Анан ошондуктан мага мындай мен көп терикпейм да, таарынбайм мындай мага сын айткандарга. Учурунда мына азыр дароо эле сурай кетейин, жарандык коом менен таптакыр жаңыча мамиле кылуу керек деген маселени сиз көтөрүп чыктыңыз эле, туурабы? Ал кандай мамиле болушу мүмкүн? Анын жолун сиз азыр таптыңызбы? Ооба, мындай сын айтылат, элдин оозунда элек жок, сөз эркиндиги, ар кандай баардыгы демократия, биз демократиядабыз. Бизде эл тарабынан шайланган таза бийлик бар. Толугу менен бирөө да айта албайт. Бир дагы эл аралык дагы, биздин жергиликтүү дагы эч ким айта албайт. Бул шайлоо бурмаланды деп. Бул президентибиз жөнүндө болобу, же жогорку кеңеш жөнүндө болобу, бул өтө мындай эң демократиялык, эң мындай калыс, эң мындай адилеттүү шайлоодон өткөн бийлик бизде азыр бар. Анан толугу менен мыйзам чегинде, конституциянын негизинде иштеп атат. Ошондуктан бейөкмөт уюмдар сунуш, анан жөнөлүү эле баягыдай эле көнгөн адаты менен эле алардыкы дайыма чын. Алар эл тарабынан демократиялык жол менен келген бийликтен дагы бийликке мындай акыл үйрөтө турчу негиз жок аларда. Ошону түшүнүш керек да. Ошону түшүнүш керек. Сунуш, анан сунуш айтканда, кызматташуу келгенде кандайдыр бир ортодо ишеним болуш керек. Анан сын айтып эле, анан сен жаман, сен уурусуң, сен элге кыянатчылык кылып атасың деп туруп бийликти сөккөн жанагындай жөн эле бир одоно сөздөр менен өткөн биз кызматташпайбыз. Эмнеге кызматташабыз керек? Айтыңызчы, мына азыр дагы жогоруда өзүңүз иштеп жаткан бийликтин иш аракеттери боюнча мындай жакшы сөздөрдү, пикирлерди айтып жатасыз. Мындай чоң амбициялуу планддарыбыз бар, аларды ишке ашырып жатабыз деп. Негизи жеке өзүңүз президенттин, министрлер кабинетинин төрагасына, ошол эле дагы өкмөттүн мүчөсү эсептелген Камчыбек Ташиевдин дарегине кандай гана пикирлер айтылбасын, сиз дароо реакция кыласыз, туурабы? Кээде бул сиздин аракетти оппоненттериңиз, коомчулук бийликтин адвокаты деп дагы коюшту. Аларга кандай жооп берип жүрөсүз? Деги эле бул пикирлер сизди териктиреби, жокпу? Жок, мен толугу мени териктирбейт. Мен айтып коеюн, мен башында келгенде эле кайсы бир сөз менен мындай белгилүү болдум го. Кылыбыз кыйшайбайт. Вот кылыбыз кыйшайбайт. Билесизби сиз? Бийлик эмнеге сиздин колдоого муктажбы? Сиздин ошондой реакцияга муктажбы? Мен эми бийлик, мен эми сырттан, мен айтып коеюн, мен ошол жерде турган эми что значит бийлик колдоого, менин колдоомо муктаж? Мен дагы ошол бийликтин мүчөсү болуп атпаймынбы? Мен көргөн, билгенимди кантип айтпай коем? Кантип унчукпай коем? Как будто это меня не касается, анан айтып атыптыр деп. Кантип унчукпай коем? Мен башында эле ошол жаш кезимден өзүмдүн, мен, например, тартынчу эмесмин. Мен эми айтып коеюн, мен, например, бейөкмөт уюмдарда деле мени канча жаман аттуу кылып атышты. Акаевдин бийлиги, Бакиевдин бийлиги, Атамбаевдин бийлиги. Эми канча деген эми КТРде канча деген жүздөгөн сааттар, канча деген гезиттерде, эми керек болсо сырткыдагы канча бир прессаларга именно элдин душманы катарып жүр. Мен ага териктимби? Мен өзүмдүн сөзүмдү, анан дайыма эле менин сөзүм чын болуп келет. Мисалы Акаевди мен сындачу элем, Акаев канча эметти, кимдики аягында чын болуп келди. Бакиевдики, Атамбаевдики. Мен бийликтерди мен дайыма алар азыркы учурда албетте мен чындыкты айтышым керек. Албетте мен түшүндүрүшүм керек. Мен эмнеге унчукпай коем? Мен адвокат эмесмин, мен бийликтин өкүлүмүн. Мен керек болсо бийликтин жетекчисимин. Жетекчилеринин биримин.
Анан мен унчукпай койгонго болбойт мага. Анткени мен айтып коюшум керек, жанагындай биз жооп беребиз. И жөнөлө эле жанагындай сынчыларга жөнөлө эле баягы каралап атса эле биз баягыдай өзүбүздүн эле ишибиз менен алек болсок алда туура эмес болуп калат. Бирок мен сизге айтып коеюн, мына кечээ күнү мына жанагындай америкалык эл аралык республикалык институттун сурамжылоосу чыкпадыбы, жарыяланбадыбы? Ал жерде так ошол мына биздин президентибиздин рейтинги 92%. Баягы 92% добушу бар эле. Ошол 92 баягыдай рейтинги баягыдай эле турат. А бирок былтыр сентябрь айында 69% айтчу баягы бийликтин саясий курсу, иштери, багыты туура болуп атат деп. А сентябрдан бери, мына жаңы өкмөт түзүлгөндөн бери мына 16%га жогорулады. 16%га. Азыр 85% элибиздин 85% азыркы бийликтин багыты туура деп эсептейт. Бул болуп көрбөгөндө, мына 2005 жылдан бери жанагы эл аралык республикалык институт америкалык социологдор, биз эмес, ошол сурамжылоону эметкендей, болуп көрбөгөндөй элдин колдоосу өтө бекем азыркы учурда. Айтыңызчы, убактыңыз кандай, көппү, азбы? Кандайча? Жеке өзүңүздөн убакыт көппү, азбы? Убакыт дайыма аз. Мен түшүнгөн жокмун. Негизи мындай уктаганга, жеке ишиңизде убакыт жетишпей турабы, же убакытты сиз рационалдуу пайдаланасызбы? Мен рационалдуу пайдаланганга аракеттенем, бирок билесизби, менин мындай түздөн түз жетекчим бул Акылбек Сөнбекович Жапаров. Мен бул кишини башынан эле сыртынан өтө мындай сыйлачумун, биличүмүн. Бул киши өтө мындай акылдуу, өтө зериккен, өтө баягыдай дасыкандай эме да, мындай мамлекетчил, ойчул адамды биз башынан эле билебиз да. Вот. Бирок мен жакындан иштегенде бул кишинин ушундай ылдам мындай чечимдерине, мындай эмесине, курсуна анан мынтип карасак эле биздин президентибиз дагы өзү ал киши баягыдай ойлонолу, же буну таразалайлы, же буну давайте дагы бир 3-4 ай өтсүн, дагы эмне болуп кетет деп дебейт экен. Бул киши тез арада жанагы чечимдерди бат-бат кабыл алат да, анан бизден дагы ошону талап кылат. Көндүргөн экен да, ыкчам чечимге. Ыкчам чечимдер, анткени алар азыркы жетекчибиз айтат, элибиз биздин кызматыбызда азыр ушунчалык оор жашап атат, ушунчалык кыйналып атат, биз бир дагы минутабызды жөн эле мындай текке кетирбешибиз керек. Буну шашылып элдин жашоосун оңдогонго бизди мындай шаштыртат да. Айтыңызчы, негизи бул суроону бергендигим жөн жеринен эмес, дегеним сиз жаңы кызматка келгенде өзүңүз Twitterдеги баракчаңызга жазган элеңиз, мен Facebook жана башка түйүндөрдөн чыктым деп. Бирок азыр кандай нерсе болбосун, ошол бийликтин дарегине айтылган сын пикирлерге дароо реакция кылып жооп. Күнүгө эмес да. Жок, азыр суроону берип бүтөйүн, жооп бересиз. Анан социалдык сектор бул аябагандай мындай актуалдуу, ушундай көп Кыргызстанда башка тармактарга салыштырмалуу коомчулуктун сын пикирин жараткан тармак болуп эсептелет да. Чечилбеген көйгөйү көп, анын бутактары дагы көп. Анан сиз ага каяктан убакыт таап атасыз? Жок, менде убакыт бар. Билесизби, мындай деп коеюн, мындай деп жооп берейин. Мен айткам, мен Facebook'ту телефонумдан өчүрдүм дедим. Телефонумдан өчүрдүм. Ну, компьютер бар да, башка бар. Вот. Айырмасы барбы? Айырмасы бар да, баягы эме Facebook'ту баягыдай жанагы эмелер келет го. Анан ошон үчүн мен аналар Facebook'та мен эмне деп ошол мен айттым, Facebook'тагы пикир бул коомдук пикир эмес. Facebook'та бул эми социалдык ошондой сеттердин өзүнүн алгоритми бар. Бул мен Англияда элчи болгон, же болбосо мен жакшы билген Америкада, бардык эле демократияларда, батышта болобу, чыгышта болобу, бул алгоритми өзү эң жанагындай ыплас, эң радикал, эң экстремист ойду айткандардын жанагындай өзүнүн алгоритми бар да, анткени ошол баягыдай бир негатив көбүрөөк чыгат да. Негатив көбүрөөк чыгат. Анткени колдогон киши мисалы пикирин жазбайт, сен молодец, сен жакшы, сен туура жазып атасың деп. А сени жек көргөн киши же болбосо өзүнүн
балким жашоосуна өзү кыйналып жүргөн, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүндө проблемалар бар, экономикалык проблемалар бар. Айтор бир кайдайдыр бир фрустрация болуп жүргөн адамдар ошонун өзүнүн баягыдай негатив энергиясын ошол Facebookка чыгарышат да. Вот, анан ошондуктан биз терикпешибиз керек аларга. Анан эле Facebooktагы ошол пикирди биз коомдук же элдик пикир катары кабыл албашыбыз керек деп айткам мен. Анткени биздин азыркы учурда мен келгенде да айткамда, бул бийликтин максаты биз тарыхка киришибиз керек. Тарыхка. Бизди мисалы 10 жылдан кийинби, 20 жылдан кийинби, 50 жылдан кийин кандай таразалап, кандай баалайт? Бийлик ошону көздөш керек. Ошон үчүн бийлик. А болбосо биз бүгүн эң эле популярдуу, эң популист болуп кетсек, ал чоң бир жетишкендиктерге жетпейбиз. Эгер мен туура эмес айтсам, пикириңизди айтып оңдоп коерсуз. Бирок менимче сиз өкмөттөгү эң бир саясатташкан мамлекеттик кызматкерсиз деп эсептейм. Анткени башка өкмөт мүчөлөрүнө салыштырмалуу саясий өңүттөгү маселелерге дайыма пикир жазып жүргөнүңүздү улам да. Анан кандай ойлойсуз, мүмкүн сиз азыр өзүңүздүн ордуңузда эмес болуп жаткан жоксузбу? Дегеним, сиз парламентке барышыңыз керек беле? Жок. Сиз мындай деген түшүнүшүңүз керек да. Мындай техникалык өкмөттөргө көнгөнбүз да. Техникалык өкмөттөр баягыдай мындай унчукпаган. Анан мурунку конституцияга да өзгөчө мурунку конституцияда баягы депутаттар сүйлөйт. Анан албетте президент, а болбосо өкмөт мүчөлөрү эмес, өкмөт башчысы. Алар баягыдай эле жөн эле бир аткаруучу катары эле, жөн эле бир белгисиз керек болсо адамдар болуп келген да. Технократ деп да өздөрүн айтчу, бирок алар технократ деле болчу эмес. Аларга вообще рухсат берчү эмес президенттерибиз. Вообще пикир айтканга. Биремке болсо эле сразу депутаттар оозунан алышчу. Ал замандар өттү. Азыркы учурдагы министрлер кабинети бул ошол эле учурда мына биздин жетекчи министрлер кабинетинин төрагасы ошол эле учурда президенттин администрациянын жетекчиси. Ошондуктан мурунку ошондо мен сизге айтканда пикирлерди мен көп эле угуп калам, анан түшүнбөстүктөр ушундай мындай когнитивный диссонанс деп коет го, ошондой болуп калышат да. Биз көбүбүз мындай өкмөт мүчөлөрү баягыдай эле мындай болот, ошондуктан бул түшүнбөгөн мында азыркы учурда заман өтөт, анткени саясаттагы азыркы учурда биз ошол эле учурда президенттин администрациясыбыз. Түшүнүктүү. Анда суроонун экинчи бөлүгү деле ушул экен да, Анан мен саясатчымын деп айтпадымбы? Мен саясатчымын. Кээ бир биздин министрлер кабинетинин мүчөлөрү, алар кандайдыр бир жанагы мамлекеттик кызматкерлер, бир канчалары эксперттер, бир канчаларындай, алар саясатчы эмес. Көбүнчөсү чиновник. Алар эми действительно баягыдай өзүнүн пикири болсо дагы алар көнгөн. Алардын пикирлерин эметкен. Мен саясатчымын. Мен саясатчы эмнеге болбой калышым керек? Сиз айтып атпайсызбы, сиз мамлекеттик кызматкер эмессиз деп. Мен мен мамлекеттик кызматкер эмесмин. Мен саясатчымын. Андан мен эмнеге таанышым керек? Мүмкүн ордуңуз парламентте деп ойлойсузбу? Жок. Бул министрлер кабинети, бул саясий орган. Биз саясатты аныктайбыз. То есть биздин президентибиз, ушул министрлер кабинеттин аткаруучу бийликтин жетекчиси бул президент. Президент өзүнүн мандатын шайлоодон алган, ал өзүнүн командасын формировать этет. Биз президенттин саясатын жүргүзөбүз, ошолун жанагындай бир ишке ашырабыз. Анан албетте аны түшүндүрүп, аны элге жеткизген менден түздөн түз менин милдетим. Анан өзгөчө мен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катары жанагындай маалымат саясаты, информационная политика бул менин түздөн түз менин көзөмөлүмдө. Ошондуктан бул менин өзүмдүн кызматтык функцияларымды аткаруудамын. Ушул эле ойду улай сурагым келип атат. Сиз узак жылдар мындай саясий аренада көрүнбөй кеттиңиз, пикирлериңизди гана билдирип жатканыңыз болбосочу. Сурайын дегеним, сизди саясий аренада башка күчтөр өзүнүн катарына көргүсү келген жокпу? Же сиз мындай жалгыз жүргөн карышкырсызбы? Мен өзүмдүн пикирим дайыма болуп келген. Мен
эми өзүмдү жалгыз карышкыр эсептебейм. Менде өзүмдүн пикирим бар, болот, мындан кийин да болот. Эми Кудай буйрса аман эсен катарынан болсок. көргүсү келгендер болдубу дегеним, мисалы канча Жок, шайлоолор өттү? мен башынан эле ушул парламенттик система сөрөй бир чыгышпады ушунда. Мен айттым, бул парламенттик система эмес, бул бандиттик, мафиозиялык система. Ошо жерде, значит, акчага сатып алышты мамлекетти. 5 баягы фракция жетекчиси, ошол кожоюндар, ошол демократиянын атын жабынып, өз кызыкчылыктарын кадимкидей депутаттык орундарды да сатышты, министрлик орундарды сатышты. Азыр деле ошондой Мен ага болду. эмнеге катышышым керек? Жок, азыр андай эмес. Азыркы учурда мен ошондо Жок, бул парламент ошентип келдиби анда акчага сатып алып? Жок, азыркы парламенттин андай азыркы учурда конституция президенттик бийлик. Вот. Биз ошондо, мен ошол көзүм жетти, биз ошол парламенттик системага биз даярбызбы, өзгөчө ушундай туура эмес бир фальшивый модель. Калп эле парламенттик демократия деп коюп, бул кадимкидей бир олигархиялык системаны түзүшкөн. Мен эмнеге ага катышышым керек эле? Мен катышкан жокмун. Мен ага андан мисалы алардан андай четте калдым. Ошондой кишилер болгон, сен четте калдың, бүттү, ушу менен өчтүң, ушу менен өлдүң дегендер болушкан. Бирок Макул, анда мамлекеттик башкаруу системасы жаңы баш мыйзам кабыл алынышы менен өзгөргөндөн кийинки парламенттик шайлоого эмнеге катышпадыңыз? Эмнеге катышышым керек? Жок, эми суроо мени кызыктырып жатат. Жок, эми мен мындай, мен элчи болуп иштеп аттым. Ооба. Вот, мен ошондо деле көзүм жеткен, депутаттык азыркы учурда чоң бир таасирге ээ болбойт. Мен парламенттеги катардагы депутат болгум да келбейт. Андай мен значит, билесизби, азыркы учурда кээ бир депутаттарга караганда, эми мурунку деле парламентте биз көрдүк, азыркы учурда кээ бир Фейсбуктагы катардагы эле бир жаш балдар депутат чоң бир депутаттын даражасына ээ. Алар өз пикирине ошончолук таасири бар дейсиң, алар жазган пикирди кадимкидей биз ошол замат окуп, ошол замат туурабы же туура эмеспи? Мисалы бар да ошондой 10 чакты биздин коомдук пикир жаратчулар. Алар менен биз макул болобузбу, макул болбойбузбу? Бирок алардын таасири, сиз дагы бул журналист катары буга макул болушуңуз керек, алар депутаттардын көбүнчөсүнөн көбүрөөк. Туура. Жогорку кеңешке көп барасыз. Анан эл өкүлдөрү менен кайым айтышууларыңыз дагы аябай арбын. Акыркы жолкусунда сиз жогорку кеңешти Гестапо менен салыштыргандыгыңыз. Жок, жогорку кеңеште эмес. Азыр эми суроону оңдоп коебуз. Анан Гестапо менен салыштырууңуз алардын катуу кыжырына тийди. Айтыңызчы, негизи эмоцияңызды кармай билүү ушунчалык кыйын, татаалбы, же сиз өзүңүз буга чейин учкай белгилеп өткөндөй парламенттин чечүүчү бир ролу же күчү жок экендигинен улам ушул кадамды жасайсызбы? Мен биринчиден айтып коюшум керек, менден терең ушул депутаттарды, жалпы демократияны сыйлаган киши аз. Мен өзүм ушул элге сыйынам, элге кызмат кылам, таазим кылам. Элим шайлап берген депутаттарды мен ар бирөөсүн сыйлайм. Анткени ар бирөөсү элдин элегинен өткөн эл өкүлү. Мен милдеттүү түрдө аларды сыйлашым керек, аларга ошондой мамилем бар. Бирок мен өнүккөн демократияларды, тиги канча мындай чыныгы мындай жетишкен демократиялардын тажрыйбасын билем. Ал жерде билесиздер, мындай парламентский выражение, парламентский этика деп коет го, эч качан орой сөз айтылбайт. Урматтуу менен башталат, любой суроо. Анан аягында дагы суроо мындай болот да. Баланча жасап койгула. Андай болбойт. Же болбосо кагып силкип, жанагындай базарда дагы айтылбаган сөздөр. Анткени базарда да айтпайт андай сөздү. Потому что это практически конфликт болот, туурабы? Өзгөчө мындай бат эле. Анан бул жерде бул туура эмес. Анан кээ бир жаш депутаттарыбыз бар, баягыдай мурдагы депутаттарды туурайбыз дегендер. Же болбосо алар деле түшүнүп турат, ошол кечинде ошол Фейсбукка дароо атагы чыгат, кыйын экен баланча депутат, өчүрүп койду министрди, какты тигини баланчаны, акыл үйрөттү дегендер. Эми алар эффективдүү депутат эмес. Мен сиздерге айтып коеюн. Эффективдүү депутаттар алар как раз таки шайлоочуларына кызмат кылгандар. Мен аны айтып коеюн, мен жогорку кеңеште депутат Гестапого тегиген жокмун. Мен айттым, просто кээ бир суроолоруңар ушул кагып силкип
мен айткан сөзүмө сен калп айтып атасың деп айткандары, мен мисалы бул мен үчүн оскорбление. Мен өмүрүмдө калп айтпайм. Калп айтып да көргөн эмесмин. Калп айтсам дагы мен ошол улуу төрүбүзгө, жогорку кеңешке барып алып комитетте калп айтсам, бул деген кылмыш. Анда мен ошол кымындай бир маселени калп айтсам, анда чоң эле маселелерди калп айтыш мүмкүн да. Ошондуктан мен айтып коеюн, эми кыргызда бир сөз бар, жанагындай чекишпей бекишпейт деген бар. Мен айтып коюшум керек, азыркы жогорку кеңештин көпчүлүгүнөн дагы мына 90 депутаттын бир 85-и азыркы учурда президентибиздин саясатын колдоп, мына акыркы сессияда да биз көрдүк, ушунчалык толугу менен алып барган биздин ар бир мыйзамыбызды колдоп берип атышат. Буга биз өтө ыраазыбыз. Анткени бул албетте көбүнчө ушундай ишеним көрсөтүп аткандары, бул көбүнчөсү аванс. Ошентип ишеним көрсөтүп колдоп койгон учурлар үчүн биздин депутаттарыбызды да көп сынга алып атышат баягы сынчылар. Аларга карабастан дагы көз жумуп, ушундай бизге аванс, кредит доверие кылып аткандары үчүн мен албетте абдан ыраазымын. Мен оюмча бул биздин жалпы элибиздин дагы, анан ушул жогорку кеңештин курамынын дагы ишенимин биз актап, биз Кудай буйрса бул жакынкы эле айларда толугу менен өзгөртө алабыз деген ойдомун. Кезегинде ушул үстүбүздөгү жылдын февраль айы болушу керек эле, 90 депутаттын колдоосунун кереги жок. Бизге 45-55 депутат болсо ошолор жетишет, ошолор менен иштейбиз, ошолор мыйзамды кабыл алат дедиңиз эле. Азыр жогоруда аларга ыраазычылыгыңызды айтып жатасыз, демек тилегиңиздер ишке ашкан экен да? Тилегибиз ошол мындай, мен айттым да, демократияда ар бир эле депутаттын артынан бийлик чуркап, сөзсүз түрдө ошондой 100% бизди колдош керек деген болбойт. Мындай концентрироваться этип туруп эле президентти көпчүлүк деп коет, ошолор менен иштешебиз, ошондой деген болгон. Бирок ал андай план минимум эмес, азыр план максимум болуп атат. Мен айтып атам го, 85 депутат бизди колдоп атат. Ага биз албетте ыраазыбыз. Өтө мындай, бул өтө биз үчүн чоң мындай бир колдоо. Биздин мыйзам долбоорлору өтүп атат. Өзгөчө биздин жогорку кеңештибиздин төрагасы Тантур Думатович Мамытов, ал кишинин орун басарлары, фракциялардын жетекчилери, комитеттин төрагалары, анын кандай ыраазы болбойбуз, кандай биз бул үчүн ушундай ишенимди актап, ушундай эки бийлик бутагы тыгыз байланышып, ушундай президентибиздин саясатын колдоп алдыга жүргүзүп атканы, бул эртеңки ийгиликтерибиздин өбөлгөсү бир шарты. Бул өтө чоң бир жакшы маанайдагы жагдай. Сиз жогоруда парламенттин азыркы парламент жөнүндө учка айтып келдиңиз да, суроо жаралат, бирок жоопсуз калтырдыңыз. Азыркы парламенттин коомдо мындай чечүүчү күчү, ролу барбы анда? Эң жогорку конституциялык функциясы бар. Бирок биз мурунку бир эски бир туура эмес бир жолдордон албетте биз баш тартышыбыз керек. Анткени мыйзам чыгаруучу жыйын. Ал мыйзамдардын көбүнчөсү долбоорлору бийлик, президент, министрлер кабинети алып келет. Анан ошолорду баягыдай талдап, анан мындай оңдоп, түзөп, анан чыгарып берет. Мыйзам чыгаруучунун 99% ролу ошондо. Анан элдин атынан сүйлөп, анан ошол кандайдыр бир көбүнчөсү мындай жазуу түрүндө жана депутатский запростор жөнөтүш керек, дагы эмне кылыш керек. Бирок мен айтып коюшум керек, биздин саясатты, азыркы учурда мамлекеттин саясатын аныктоочу эл шайлаган президентибиз. Кимде кайсы бир депутат болобу же саясатчы болобу, мамлекетти, министрлер кабинетти же бизге акыл үйрөтө турган болсо, ал киши президент болуп шайланып алсын, анан жетектесин. Ошондо ал кишинин ойлору ишке ашат 100%. Азыркы учурда только кеңеш, только суроо, только какой-то бир ой, сунуш. Мындай бизге указание эмес. Үстүбүздөгү жылы ошол эле февраль айында иштеп жаткан парламентте сиз сынга алгансыз. Мен парламентте эмес, балким кээ бир депутаттарды. Парламенттин деңгээлин сынга алып отуруп, анан мынтип айткансыз. Элдин ишеничин акташ үчүн булар эми күндүр түндүр иштеши зарыл депчи. Убакыт өтүп атат. Азыркы парламенттин деңгээлине сиз эгерде 5 балдык шкала менен канча коесуз? Мен баа койчудай, мен баамда булар муктаж эмес, мен баада кое албайм. Бирок мен сизге айтып коеюн. Мына мен сизге айтып коеюн. Мына мурдагы күнү
биздин өкмөт башчынын отчету 11,5-га чейин каралды. Это нормально. Это нормальная практика. Это нормальная практика. Анткени, мына мисалы, бул баягы биз айтып атпайбызбы, дасыккан өнүккөн демократиянын Американын конгрессинде алар керек болсо түн ичинде ошакта баягыдай талкуу болсо кушеткаларын жана матрацтарын коюп алып жатышат. Анан кийин жанагыл мисалы раскладушкалардычы, же болбосо баягы көбүнчө добуш берүүлөр мисалы Англиянын парламенти аларда кечинде болот. Анан бизде мурдагыдай эле 1-2 күн, жарым күн иштеп коюп эле анан келе чарчадык, кеттик, анан бүттү деген парламенттен албетте профессионалдуу парламент болгондон кийин айлык алгандан кийин керек болсо 24 саат суткасында иштеши керек. Бул эми регламенттин бир кандай сапатын жөнүндө кыскача эле айтсаңыз, мурунку 6-чакырылыш менен 7-чакырылыштын ортосунда эмне айырма бар? Сапаттык курам. Аларды салыштырууга болбойт, анткени эки башка конституция. Азыр сиз кызматта да тургандыгыңызга байланыштуу. Жок, мен өзүмдүн пикиримди мындан кийин деле айта берем. Мындан кийин деле айта берем. Бирок мен баса белгилеп айтышым керек. Менден терең, менден катуу мындай сыйлаган, парламентти билген, демократияны түшүнгөн адам аз болуш керек Кыргызстанда. Парламентте айрым депутаттар сиздин өкмөттө иштегенге акысы жок деп отставкага барышыңыз керектигин белгилешти. Бул жеке сиздин персонага айтылган пикир деп ойлойсузбу, же бул жалпы өкмөттүн иш аракетине берилген баабы? Мен отставкамды любой момент может произойти. Любую минуту мен баягыдай это бул менин дагы атамдан калган бир так эмес, же болбосо мага мен сөзсүз түрдө ошол эле Байсаловдун колунан келет деген эч ким айтпайт. Бул мен кайсы бир замат Садыр Жапаровдун, Акылбек Жапаровдун мындай бир алар уже менин баягыдай потенциалым аткарылып бүттү, уже кереги жок экендигин түшүнсө, ошол замат мени жумуштан айыралам. Ошондуктан ал боло турган иш эртеби кечпи ошол сиз айткан депутаттардын каалоосу аткарылат деп мен ишендире алам. Бардык саясатчы эле мен саясатта же мамлекеттик кызматта устатым бул болгон, ушул кишинин жолун чаап басып өткөм дешет. Сиздин анда устатыңыз ким? Сиз үчүн ким азыр таасир берүүчү рычагга ээ? Азыр эми мен Акылбек Жапаров деп айтсам, мен кайра эле бир кошомат айткандай болуп калам. Түшүнүктүү анда, Вот. Бирок буга чейин мен айтып коюшум керек, мен дайыма өз алдынча болуп келген. Мен кичинекей чагымдан, жаш кезимден эле өзүмдүн тушоомду өзүм кескем. Жеке өзүңүз вице-премьер катары, мына орун басары катары азыркы баш мыйзам боюнча айтканда, социалдык тармакты, блокту тейлеп атасыз. Жеке альтернативалык программаңызды иштеп чыктыңызбы? Мен жеке альтернативалык программамды иштеткенге мен азыркы учурда президентибиз койгон тапшырманы, президентибиздин программасын аткарууга мен тийишмин. Мен өзүмдүн Байсаловдун программасы болууга мүмкүн эмес. Мен өзүм сунуш кылып, өзүмдүн көз карашымды баягы сунуштайм, албетте, бирок негизги азыркы учурда президенттин программасы. Айтыңызчы, сизди ушул кумтөр боюнча Центера менен болгон сүйлөшүүдө, Кыргыз өкмөтү менен Центеранын ортосундагы алгачкы Женевадагы сүйлөшүүлөрдө катышкан деген маалыматты таркатып жүрүшөт. Бул чынбы? Эгер чын болсо, сиз эмнеге бардыңыз эле жана ал жердеги сиздин роль кандай? Мен айтып коюшум керек, Центера менен сүйлөшүүлөрдү башынан ушул бут саясатты бардыгын бул өзүбүздүн президентибиз Садыр Жапаровдун саясий чечими жанагы жетишкендиги бул башынан эле анан ошол Акылбек Үсөнбековичке тапшырды. Акылбек Үсөнбекович анан жанагындай башка командаларды түздү. Анан сүйлөшүү тобуна президенттин чечими боюнча Акылбек Жапаров жетектеген топ, бул анын ичине Камчыбек Кадыршаевич кирет, Курманкул Токторалиевич Зулушев жана Теңиз Бөлтүрүк. Бул ушул 4 адамга тапшырылган. Сиздин? Жок. Мен катышкан эмесмин. Мен катышканга андай мандатым да болгон эмес. Демек бул жалган, Жок, мен бирок Женевада болгонмун. Мен ошол Женевада ушул биздин жетекчилерибиздин чакыруусу боюнча барып,
кандайдыр бир колдоо көрсөткөнгө мен эми азыр түшүнүп атам, бул кишилер мени чакырып ошондо баягыдай дагы бир байкап, анткени жаңы министрлер кабинети түзүлүп аткан учурда ошондо кандайдыр бир мени дагы мындай бир собеседование өткөзгөндөй болушту да. Макул. Элге жеткен маалымат боюнча азыр сиздин үй бүлөңүз Швецияда турат экен. Анан саясий куугунтук макамын алып жашап жатат деп атышат ал жакта. Ал эми сиз бүгүнкү бийликте иштеп жаткан адамсыз. Ошол эле учурда бийликтин расмий багытына ылайык сиз Батыштын жүргүзгөн саясатына каршы пикириңизди айтып келе жатасыз. Анан кандай ойлойсуз? Бул мындай сиз тараптан кош стандарттуулук болуп эсептелбейби? Деги эле чыны менен эле сиз Батыштын саясатына каршысыз? Жок, бул кайдагы эми Батыштын эмне деген саясатына мен каршымын. Эми бунун баардыгы инсайдердик маалыматтар. Мен ушул Батыштын саясатын туура эмес түшүнгөндүктөргө каршымын да. Анткени вообще Батыш деп айтууга да болбойт. Бизде кайдагы Батыш? Биз үчүн Батыш бул Өзбекстан. Биз үчүн Батыш бул араб мамлекеттери. Биз үчүн Батыш бул Россия керек болсо. Анткени биз үчүн чыгыш это мына Кытай, же болсо мусулман мамлекеттери. Биз үчүн Батыш это бул Россия. Мен дайыма айтып келем. Балким Украина менен Грузия үчүн. Бирок бизде калыптанып калган түшүнүк башка болчу. Жок, аны биз ошол түшүнбөй эле ошол орус прессасында айтылган сөздөрдү өзүбүзгө өтүп атабыз да. Орустардын позициясы совсем башка. Алар улуу цивилизация. Алар ошол Батыш менен керек болсо ким менен тиреше турган чоң бир маданияты бар, экономикасы бар, тарыхы бар, өзүнүн мындай болгон жолу бар. А биз болсо эмне биз мындай бирөө менен тиреше тургандай бизде эмне кереги бар? Биздин негизги максатыбыз ушул элибиздин жашоосун жакшыртуу. Ушул сүйүктүү ала тообузду гүлдөтүү. Биз бирөө менен тирешебиз, же бирөө менен айтышабыз, бирөө менен конфликтке барабыз. Бизге кереги жок. Биз Россия менен да жакшыбыз, Кытай менен дагы, Батыш менен. Сиз мен жеке өзүмдүн бир кандайдыр бир үй бүлөлүк жөнүндө айтып калдыңыз. Мен туура, бирок мен мурунку жубайым азыркы учурда туура сыртта, ал толугу менен уже давным-давно өтө ийгиликтүү, ал эми өтө мындай көп мындай жаңылыктарга чыкпайт, бирок мен таң калбайм. Кайсы бир жылы эң белгилүү кыргыздын кыздары ушул дүйнөгө белгилүү болгон чыккан, ал эми жетишкендиктери кайсы тармак боюнча чыгат? Ал эми убагы келгенде, анткени өтө ийгиликтүү, өтө эми жетишкен, эми тилекке каршы биздин үй бүлөбүз ушундай значит болбой калды. Бир ортобузда значит кызыбыз бар, ал ошол ал жерде, ал мен толугу менен кандайдыр бир эметем, бирок ал бул кош стандарттуулук эмес. Бизде планета болсо өтө кичинекей. Кыргызы азыркы учурда Австралия, Бразилияда, Канадада бүт жерде жашап атат. Ал эч кандай анын бир кандайдыр бир кош стандарттуулугу жок. Ошондуктан сыртта жашаган толук биздин кыргызыбыз бар. Анын эмнеге мен агындай тартынышым керек? Мен дагы бир жолу баса белгилеп коюшум керек. Батыш менен чыгышты туура түшүнүш керек. Бирок мен айтып коюшум керек, жанагындай биз өзүбүз мамлекетпиз. Өзүбүз мына 31 жылдыгыбызды быйыл белгилейбиз. 31 жаштагы адам баласы деле уже өзүнө мындай толугу менен мындай бекем турган, өзүнүн оюн билген, жакшы жактарында жакшы. Бирок биз бирөө дагы биз тең ата, баардыгы менен тең ата сүйлөшөбүз. Сиздеги мындай кээде оппоненттериңиз мындай ойлонулбай, шашма чечимдерди кабыл алат деп дагы мүнөздөмө берип коюшат экен да сизгечи. Дегеним, УКМКнын СИЗОсунда каза болгон 2 замандашыбыз боюнча түзүлгөн комиссияны сиз жетектейсиз, туурабы? Төрагасы сизсиз. Анан жакында банкир Асанбаевдин өлүмү боюнча пикириңизди билдирдиңиз. Бул жерде багы соттук экспертизанын жыйынтыгы чыга электе. Ошол комиссиянын курамына кирген адамдардын бир корутундусу жокто эле ушундай чечим кабыл алып коюшуңуз мындай шашмалыктын бир түрү эмеспи? Шашмалык эмес. Анткени эми парламентте отуруп аткан биздин бир депутаттарыбыз ошол жерде мына киши колду өлдү деп айтып атышат. Бул өтө оор бир күнөө коюлуп атат да. То есть мен шашпай жыйынтык беребиз десе болбойт беле? Жок, бул коомдук биздин комиссиябыздын макамы бул саясий макам.
бул мына тергөө жүрүп атат да, прокуратура жүргүзүлүп атат. Жыйынтык чыга элек. Жок, эмнеге жыйынтык чыга элек? Биз башынан эле мен комиссия жетекчиси менен айткам, биздин ошон үчүн атайын үй бүлө мүчөлөрүнө биз көрсөтүп атабыз. Бардыгын ач деген эшикти, ач деген документти, ач деген жана көрсөт деген видеонун бардыгын, компьютерине чейин бардыгын ачып бердик. Аңтарып салдык биз керек болсо атайын кызматтардычы. Бул болуп көрбөгөндөй азыркы бийликтин мына анткени бул биз жетекчилерибиз дагы жалпы бийликке бул өтө оор бир күнөө. Мындай коюлганчы, силер бир кишини өлтүрдүңөр деп. Атайын кандай гана сөздөр айтылбады. Ошондуктан албетте мен жанагындай айтып коюшум керек. Мен даже ошондой сурандым комиссия мүчөлөрүнөн, туугандарынан да мен айттым. Ушунчалык мындай бир кээ бир биздин тараптардан кандайдыр бир ишенбестик болуп атат. Менин оюмча биз бир жакынкы арада биз көргөн видеону биз жарыялайбыз. Демек биз ошол анан ал жерде эми мен айтып коюшум керек, ал тилекке каршы жанагындай өз жанын кыйганы бул чоң трагедия. Бул ошол балдар үчүн дагы, үй бүлөсү үчүн дагы. Бирок биз азыркы бийликке эч кандай күнөө эч ким кое албайт. Аны эч ким өлтүргөн жок. Демек, бул сиздин пикирди бул жыйынтык катары караса болот экен да. Мен айттым го. Менин оюмча биз ошол видеону жарыялайбыз. Турмуштук кредоңуз кандай? Чындык. Чындык. Жана дагы чындык дагы бир жолу, Чындык жана өзүмдүн мага бирөө алар айтып чыгат го, баягы эски Эдил болбой калдың, мындай болуп калдың, тигиндей болуп калдың. Эдилдин саясатын Эдил аныктайт. Мен өз мойнумду эч кимге мындай эметпейм да, эч кимге бербейм. Мен өзүмдүн жолум бар, өзүмдүн жолумду өзүм тандайм. Толеранттуу адаммын деп эсептейсизби? Ооба. Менден өткөндө эле толеранттуулук жок. Мен өзгөчө эми биз дагы орто жашка жетип калдык. Мен айтып койшоң, канча мындай эми конечно мындай жумшарат экенсиң. Уже потому что өзүң баягы бирөөнү көргөндө көбүнчөсү азыр айтып коеюн, биздин кызматкерлердин көбү менден жаш. Бир канча министрлер кабинетинин дагы менден жаш болуп атат да. Аналарды да көрүп, мурун анан бул да бирөөнүн баласы, бул да бирөөнүн иниси, бул да бирөөнүн атасы же энеси катары мен да ошондой бир жумшарып баратам да. Күчтүү баягы көрөгөч стратег саясатчы өзүнүн алдыдагы 3-5 жылдык саясаттагы карьералык өсүшүндөгү жолун көрө билиши керек деп коюшат. 30-50 жыл. Макул, анда 30 жыл аябай эле чоң көрсөткүч экен. Сиз эгерде бул кызматтан кете турган болсоңуз, эмне менен алек болосуз? Кайрадан ошол өзүңүздүн жакшы билген баягы бейөкмөт тармакка кайтып барышыңыз мүмкүнбү? Же сиз ишкерсиз жашыраак кезиңизде бул тармакта аяктагансыз, же ишкерчилик кыласызбы? Жок, мен оюмча мындай ар бир кызматтын өзүнүн мөөнөтү болот, энергиясы болот. Анан кандайдыр бир баягы мындай көзү мындай май басып калат го. Ошо тартып да калат, мындай ананда уже да ошондой бир болуп калат. Ошондуктан бир белгилүү убакыттан кийин мен ушул эле мамлекеттик кызматтын дагы бир башка тармагына, башка бир эмесине кандайдыр бир иштей бересиз. Иштегенге менин пландарым бар. Анан менин оюмча азыркы потому что бир жерде отура берсең мындай эме болуп калат да, уже башкачараак болуп калат. Акыркы жолу өзүңүздү өтө мындай ыңгайсыз сезип, уятыңыздан жерге кирип кетейин деген учур болду беле? Болгон. Качан, эмне үчүн? Болот. Андай убакыттар болот. Өзүңдү өзүң мындай жериген убакыттар болот. Мен өтө мындай канча мен кылыбыз кыйшайбайт деп айтпаганы менен, албетте биз адам баласыбыз. Албетте өзүм да мен корком, өзүм дагы мен кандай болуп кетет, эртең бүрсү күнү мен элдин көзүнө карай аламбы, же болбосо ушундай эле бир толугу менен ушундай бир жаман болобу деп мен күнүгө бул жөнүндө ойлоном. Эртең менен ойгонгондо дагы
кечинде жатканда дагы мен ушундай коркунуч менен, коркуу менен, ошондуктан ак кызматты мындай улап, анан кандайдыр бир ошол эле учурда мен айтып коюшум керек. Бийлик, мындай лидерство деп коет го, лидерство. Элди ээрчитиш керек. Элди ээрчитиш керек. Керек болсо кээ бир учурларда элди айдаш керек. Ошондо анан жетекчи болот. Ошондо жетекчи. Ай элди ээрчисең, эч жакка биз жетпейбиз. Ошол эле жанагы бир 100 сынчыны эле ошол эле сөзүн угам деген мурунку өкмөттөр эмне болду? Мурунку бийликтер эмне болду? Алар эч жакка жетишкен жок. Ошондуктан кээ бир учурда керек болсо 90% азыркы эл биздин жетекчибизди колдоп атат, бирок кээ бир учурларда 90% эл колдобойт. Колдобогон учурларда ошого да даяр болуш керек. Бирок бунун баардыгы убакыт менен бүгүн түшүнбөй турган, бүгүн ошонун эмнеге ушундай аракет кылып аткан, анан жыйынтыгын, үзүрүн көргөндөн кийин ошондо түшүнөт. Соңку суроону берейинчи. Ыйлаган учуруңуз болобу же болду беле? Болгон, болуп атат. Мына өзгөчө мына акыркы учурларда ошол эле банкир Асанбаев. Ыйлаттыбы? Ыйлаткан жок, бирок жакын эмеге барды. Мен анткени алардын мына тууганы, бир тууганы, аялы, жесири. Значит, мен эми өзүмдүн жердешим. Өзүмдүн ушул мындай муундаш, мына 1 жаш менден кичүүрөөк. Бирок мен толугу менен көрүп турам, билип турам, кандай үй бүлөдөн, кандай жол менен баскан, кандай ушундай кырсыктап, жанагындай бир көрүнүп эле турат. Бул өзү таптаза адам. Бирок ошондой кандайдыр бир схемада буну крайне кылып коюшкан. Анткени буга кол койдуртуп, кандайдыр бир аралаштырышкан. Анан мен ушул өткөн жумада албетте мен буну өтө мындай жакын өзүмө кабыл алдым. Чоң рахмат анда, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм.